Бул жерде мен азыр сиздерге бычарда столдун үстүнө көрсөтөм. Азыр бирок түшүндүрүп бир аз айта кетейин. Бул жерде бул материал энинен турат. Биз көйнөктү ушул турган турушунда кийебиз. Бул жагы кромка жагы, мынакей материалдын чет жагы. А бул жагы болсо эни чоюла турган жагы. Эми биз кандай көйнөк чыгарабыз? Трапеция көйнөк деп койсок болот. Мына бул көйнөк башка көйнөктөр мындайдан төрт бурчтук болуп бүктөлүп, анан кийин мындайдан бычылса, бул именно азыр мен быча турган көйнөк бул мына бурчек жактан бычылат. Мына могул жерден мындайдан бүктөп, ушул үч бурчтук материалдан биз азыр этеги клин болгон көйнөктү бычынын чыгарабыз. Мынакей кыздар, мен көрсөткөн үч бурчтукту, ушул үч бурчтукту мен мындайдан коем. Как будто биз төрт бурчтук материал бүктөгөндөй элестетебиз дагы. Ушул үч бурчтуктан желке, көкүрөк айланасын, бүт моюндун оюндуларын ушул жерден үч бурчтуктан чыгарабыз. Мынакей азыр 42 размер кийген адамдын желкеси 38 сантиметр болот. Общий желкеси 38 сантиметрден биз мына 2 кабат кылып бүктөгөндүгүбүз үчүн 38 сантиметрден желкенин 2ден 1 бөлүгүн эсептейбиз. Ошондо 38ди 2-ге бөлгөнүбүздө 19 чыгат. Азыр бизге мына жерде 19 сантиметрди өлчөшүбүз керек. Түз кылып. Бул биздин бүктөлгөн жер, аркабыздын ортолук жери. Мына бүктөлгөн згиб материалдын ортосу деп эсептейли. Бизге колтук жагы бияктан өлчөнөт. Ошондо биз 19 сантиметрди желкени 19 сантиметрди белгилеп алабыз. Ушул ортолук 19 сантиметр желкенин орду болот. Эми бул сызыктан биз моюн оюндусун чыгарабыз. Моюн оюндусу мындай толугураак, жоонураак, чоңураак адамдарга 8 сантиметр коебуз. Норма. Булар мен көрсөтүп аткан моюндун оюндусунун нормасы, колтук оюндусунун жана желкесинин нормалары болуп эсептелет. Бул жерде азыр 42 размер болгондугу үчүн бизде азыр норма 7 коебуз. Эгерде чоңураак адам өзүңүзгө өлчөм ала турган болсоңуз, может желкеңиз 40 чыгышы мүмкүн, 42 чыгышы мүмкүн. Ошондо бул моюн оюндусунун размерин 1 сантиметр, 2 сантиметрге чоңойтуп койсоңуз болот. Азыр мен размерге карап туруп моюн оюндусун 7 сантиметр кылып өлчөдүм. Эми ушул жерден ылдый карап 3 сантиметрди алам дагы, 3 сантиметр түшүрүп туруп, ушул 3 сантиметр менен 7 сантиметрдин ортолугун туташтырам да, тоголок овальный сызык менен туташтырам. Ошондо бизде моюн оюндусу чыгат. Андан кийин биз 19 сантиметр деп өлчөгөн желкебизден дагы 3 сантиметр, бул жерде мына жер 19 сантиметр болот. Ушул жерден 3 сантиметр ылдыйга дагы өлчөйбүз дагы. Бул желкенин 3 сантиметр, мына жери 7 сантиметр, 7ге 3 моюн оюндусунун нормасы. Эми желкесинин нормасы, желкени түз сызгандан кийин 3 сантиметр ылдыйга түшүрүп туруп, ушул ортолукту белгилеп туруп, мына желке менен моюндун аралыгын бири-бирине туташтырып алабыз. Ушул жерди туташтырганда, мына жердеги 3 сантиметр норма желкенин нормасы болот. Муну да жазып коесуздар. Андан кийин желкеден колтук оюндусунун нормасын чыгарабыз. Колтук оюндусунун нормасы бизде 20 сантиметр болот. Бирок размери кичинекей кийимдерге 19 сантиметр кылып өлчөсөк болот. Мына жерде колтук оюндусунун нормасы келип чыгат. Мынакей. Мына аралык 20 сантиметр. Эми биз адамдын көкүрөгүнүн айланасы канча сантиметр ошону аныктап алып туруп, көкүрөк айланасынын кеңдигин ушул колтук оюндусунан сыртка карай чыгарабыз. Мисалы, көкүрөк айланасынын кеңдиги 42 размерлерде көбүнчө 96, 98, көкүрөгүнүн чоңдугуна, кичинелигине карай. Бизде көкүрөк айланасы 96 сантиметр болгон. 42 размерде кийген айымдын көкүрөгүнүн чоңдугуна жана кичинелигине карап өлчөнөт. Көкүрөк айланасы, общий көкүрөк айланасы 96 чыкса, 96дан 4төн 1 бөлүгүн биз эсептеп алабыз. 4төн 1 бөлүгү 96 24 сантиметр. Биз мына көкүрөктүн айланасын 24 сантиметрди алабыз. Плюс 1 сантиметр тигишке кошуп туруп, мына жерде 25 сантиметрди белгилейбиз. Эми ушул 25 сантиметр муну кошулган аралыктан биз колтук оюндусунун баягы тоголок жерин чыгарып алышыбыз керек. Бул жерде бизде биссектриса деген да бир термин колдонот. Бул биссектрисаны биз эгерде чоң адамдарга кийим тиге турган болсок, бул жака карап, мына ортолуктан сызып чыгарышыбыз керек. Бул жерден биз канча сантиметр чыгарабыз, чоңдорго аныктап алабыз. Эгер чоң адамдарга кийим тиге турган болсо, 2, 3, 4 сантиметрге чейин чыгарабыз. А биз азыр кичинекей адамга кийим 42 размердеги кийим тиккен үчүн биз 1,5 сантиметрди жогоруга чыгарабыз дагы. Мына жерде белгилеп туруп, мына бурчектен жогоруга карай биссектриса сызып алабыз. Биссектрисаны мындай кылып туруп сызып алабыз дагы. Ушул сызыктан биз ортолугун белгилеп, ушул жерден биз колтугунун оюндусун чыгарыш үчүн 0,5 миллиметрди сыртка карай өлчөйбүз. Кичине өлчөм кошулат. Ошондо бизде колтук оюндусунун туташкан жери мындай болуп туташып кетет. Мындай болуп. Биз мына желкедеги сызыкка карай туташтырабыз. Мынакей. Мындайынан барат дагы. Бул жака колтук оюндусу чыгып кетет. Өзү адамдын кийимин өлчөрдө эң чоң кеңдик
жамбаш айланасы болуп калышы мүмкүн, же көкүрөк айланасы, же жамбаш айланасы. Азыр бизде бул көйнөк көкүрөгүнүн ылдый карай кең болгондугу үчүн биз көкүрөгүнүн гана өлчөмүн алдык дагы. Ушул жерден көкүрөгүнүн айланасын чыгарып алдык дагы. Мындан биягы бизге трапеция болуп кең көйнөк болуп бычылат. Азыр бул жерден бир аз 8-10 сантиметрдей бир аз түзүрөөк сызабыз дагы. Андан кийин биз этегине карай бияка каратып кетебиз. Расклешенный көйнөк болот. Азыр мен ушул турушунда көйнөктүн длина изделиясын чыгарып алайын. Длина изделия биз көйнөгүбүздүн узундугу, кайсыл жерден кийебиз, канчалык узундукта көйнөк кийебиз, биз ошону чыгарып алыш үчүн этегин аныктап алабыз. Андан кийин колтук жактан этекке карай өлчөмдү чыгарып кыркабыз. Биз көйнөктүн узундугун өлчөгөнүбүздө кандай узундукта кийсек ошону аныктап алабыз дагы. Этегин кандай кылып кыркабыз азыр мен силерге көрсөтөм. Мына жерде биздин желкебиздин чокусу эң башкы контрольный сызыктан башталган желкебиздин чокусунан ылдый карай биз азыр мен мына доскага материалымдын узундугу батпагандыктан мен азыр мына баш жакты кандай өлчөйт көрсөтүп берем. Этегин ошого карап чыгарабыз. Мынакей биз көйнөктүн этегин аныкташ үчүн мына жерден көйнөгүбүздүн узундугу 1.35 болуш керек. 1.35 сантиметрди, 1 метр 35 сантиметрди аныкташ үчүн мына желкеден метрди коебуз дагы. 1 метр 35 сантиметр деп туруп, мисалы примерно көрсөтөм. Мен азыр 1.35ти алабыз. Ушул жерге белгилеген болсок эгер, андан кийин дагы 1.35ти мындан дагы алабыз. Анан дагы 1.35ти ушул желкеден метрди жылдырбай туруп көйнөгүбүздүн этегинин узундугун, кеңдигин ушинтип чыгарып алабыз. Азыр мен бул жерди кыскараак эле көрсөтүп атам, себеби мына доскама батпай атат. Доскага батса телефонго батпай калат экен, узундук 1.35 сантиметр. Ошон үчүн мен азыр кандай өлчөнүшүн көрсөтүп бердим. Азыр мен бул жерди бияка жылдырып туруп, анан кийин өлчөмдү көрсөтөм. 1.35 бизге кайсыл жерден болот? Бизде мына жерге келди. 1 метр 35 сантиметр. Эми ошону айландырып өлчөп чыгабыз. 1 метр 35 сантиметр. Мен бир аз 2-3 сантиметр тигишке кошо 1.38 болуп атат. 3 сантиметр оверлокко чыгып кетет, анан тигишине чыгып кетет. 1.38ден өлчөй берем. Көйнөктүн узундугу 1.35 болуш керек. Мынакей 1.38 бул жакка. Ушул желкеден эле тууралап өлчөп кете беребиз. 1.38 бул жакка. Мына материалдын кромкасы каерден бүтсө ошол жерге чейин кеңейтип сыза беребиз. 1.38 бул жакка болуптур. Уже бул жерге келип калыппыз. Эми ушул жерден колтуктун оюндусунан чыккан жерди ушул жакка туташтырып сызып алабыз. Бир аз 7-8 сантиметр түзүрөөк сызганбыз. Эми ушундан ылдый карай бул жакка карай биз чыгарып алабыз. Ушинтип биз эң оңой, эң жөнөкөй менин методум менен бычылган көйнөктүн построениясын чызып алдык. Эми азыр муну биз кыркабыз. Кыркканда 1 сантиметр мына желке жактарга тигиш кошкончо кыркабыз. Биз тигишинин өлчөмүн жана мына жерден кошуп алганбыз, бирок мына колтук оюндуларынын тигишинин, боковойдун тигиштерин расчетун чыгарган жокпуз. Ошон үчүн азыр тигишке кошо 1 сантиметр кошуп кыркабыз. Бул жерде азыр бизде арткы деталь бычылып атат, арткы деталь көйнөктүн арт жагы. Азыр мен арты менен алдынын, моюнунун айырмасын жана колтугунун айырмасын көрсөтүп берем. Мынакей кыздар, бизде азыр бул жерде алдыңкы деталь, арткы деталь, эки деталь болду. Муну ача турган болсок көйнөктүн алды болуп эсептелет, астындагысы болсо арты болуп эсептелет. Азыр мен алды менен артынын колтук оюндусу жана моюн оюндусу кандай болот, желкелери кандай болот, ошол экөөнүн айырмасын көрсөтүп берсем. Бул жерде азыр алды арты бирдей эле бычылды, бирок колтук менен моюндарында өзгөрүү болот. Бул адамдын жакасынын тегерегин кандай каалайт? Мисалы үчүн сиз өзүңүз көйнөккө тигип атканда жакасынын оюндусун канчалык деңгээлде каалайсыз? Чоң ойгуңуз келеби же мойнуңузга тирелип турушун каалайсызбы же жака коесузбу? Ошого карап өлчөйсүз. Бизде бул 42 размерде кийген кардарга тигилип аткан көйнөк. Бул көйнөктүн жакасы өтө көп оюлбасын деген. Ошондо өзү стандарт боюнча оюлганда 15 сантиметр болуш керек. Бирок биз бир аз кыскартабыз. 12 сантиметр деп туруп, мына 12ни мына жерге келгенде белгилеп алабыз дагы. 12ни бул жакка карап туруп, тегерек кылып туруп, мына моюнга туташтырып коебуз. Мына ушу менен биздин моюн оюндубуз чыгып калат. Алды, бул алдыңкы жагыбыз. Анан колтук оюндусунда артына караганда алды бир аз көбүрөөк оюлат. Алды мындайраак бисектрисаны 1 сантиметрге чыгарсак да болот. Алдыңкы жагы арт жагына караганда бир аз көбүрөөк оюлат. Мынакей азыр көрсөткөнчө кетейиниз. Бул моюн оюндусу. Моюн бул жерде азыр көйнөктүн алдыңкы детали. Эми колтуктун оюндусун алабыз. Колтук оюндусу арты дайыма арты алдына караганда чоңураак болот, алды артына караганда кичинерээк болот. Бир аз ичкерирээк кири оюлат. Ушул жерден 1 сантиметрдей
ушул тоголок колтугунун бисектрисасы чыккан жерден гана алабыз, башка жагына тийбейбиз. Мынакей ушул нерсени, ушунчалык материалды биз алып салсак, бизге колтук оюндубуз бир аз ичкерираак коюлат. Ошондо биздин тигилген көйнөгүбүздүн мына жеринен мындай болуп ашыкча материал калбайт. Көбүнчө көйнөктөрдү байкасаңыздар, мына жеринде мындай болуп материал калып калат. Ошол мына колтугунун оюндусу мындай ичкериге кирип оюлбагандыктан ушул мына ашыкчалык кылат. Мынакей эми биз уже бычып алдык. Азыр эми кайран кайка карап тигебиз, ошолорду тактап көрсөтөм.